комнате не убрал. Я не успел. Цветок не полил. Забыл. А зубы чистил? Да, целую минуту. Зубы нужно чистить 2 минуты. Утром и вечером. Ооруну дарылаган караганда аны алдын алган алдаганча жеңил. Ал эми аны алдын алуунун эң жеңил жолу бул өздүк гигиенаны таза сактоо. Дарыгерлердин айтымында өздүк гигиенанын эң маанилүү бөлүгүнө ооз көңдөйдүн жана тиштердин тазалыгы кирет. Анткени биз маани бербеген менен көзгө көрүнбөгөн микроб, жоопуштуу оорулар, жеми тогурттар дал ушул ооз көңдөйү аркылуу кирет. Тиштин гигиенасы. Бізде элдер тиштин гигиенасы дейбиз да, бизде медициналык кайталыш боюнча ооз көңдөйүнүн гигиенасы дейбиз да. Анткени оозда тиштен башка дагы тил бар, тиштин бүлөлөрү бар. Ошо ооз көңдөйүнүн гигиенасы адамдын ден соолугунда абдан чоң ролду ойнойт. Бизде айтып коюшат, ооздон башталат баары депчи. Болгон оорунун баары ооздон башталат. Анткени биз тамак жеп атканда, тамак жебегенде деле шилекей менен ооздун ичиндеги нерсенин баарын жутабыз. Ошонун баары ичибизге кирет, ашказанга кирет. Анан ден соолуктун таза болгону дагы, чың болгону дагы ошо ооз көңдөйүнүн гигиенасынан көп. Ымыркайга 6 айдан баштап тиш чыга баштайт. 2,5 жашка чыкканда 20 сүт же убактылуу тиштерге ээ болот. Ошондон баштап ал тиш тазалаганды, тамактан кийин оозду чайкаганды билүүсү шарт. Вверх, 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 вверх. Будут зубки белые. Вниз, 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 вниз. Будут зубки белые. Ошон үчүн ооз көңдөйүнүн гигиенасын баланын кичинекей чагынан баштап үйрөтүш керек. Дайыма өзүнүн убагы менен ар кандай гигиеналык шаймандарды колдонуш керек. Шаймандарды щетка, тиш жууган щетка, паста, тиш жууган. Щеткадан тышкары дагы жиптер бар атайын, тиш тазалаган жана таякчалар. Ошонун баарын туура колдонууну үйрөтүш керек балдарга. Азыр ушундай гигиена шаймандары аябай көп да биздин рынокто. Ошону кайсынысын туура тандашты дагы үйрөтүшүбүз керек. Анткени щетка десе эле ошо щетка менен тазалай берип, паста десе эле каалаган пастаны каалаган убакта тазалай берген да жакшы эмес да. Оозда жаман жыт байкалса, дарыгерге кайрылуу зарыл. Гигиеналык пасталар атайын дарылоо профилактикалык максатта чыгарылат. Тиш щеткаларды тиштин жана бүйлөнүн абалына жараша тандалат. Тиштин чириши башталганга чейин тиштеги ташты тазалоо, ооз көңдөйүн дарылоо жана башка чараларды көрүү үчүн жылына 2 жолу стоматологко кайрылуу керек. Кетпеш үчүн. Мунун дагы түрлүү формалары бар. Негизи бул щетка морики кылдары 3 катар болуп тизилип жасалат. 3 катар, 4 катарынан мункусу 4 катар экен. Анан ошону желательно сатып алып тандап алып атканда ошол щетиналар ар кандай бийиктикте болгону жакшы да, желательно. Баары бир-бирдей болгондору болот, кээ мындан кийин эми өзүңөр байкап көрсөңөр, эми аптекадан, магазинден сатып алганда кээ баары бир-бирдей болот. Ал жакшы эмес. Ошо ар кандай бийиктиктегилер болгон жакшы. Кээ бирөөнүкүн мына баш жагында кээ бир щеткалардыкын узунураак болот берки жагына караганда. Анан ушул жерде мындай резиновый гелевый насадкасы да болот. Ал гелевый насадка могу эң акыркы тишти биз акыл азуу тиш деп коебуз го. Кийин жанагы 20 жаштан кийин чыгат. Ошол могу гелевый насадкасы ошол акыркы акыл азуунун тегерегин жакшылап тазалаганга, деснаны массаж кылганга абдан жакшы. Ошол щеткалар да абдан жакшы да. Тамак аштардын тутумунда сөзсүз түрдө саф, тор, темир, марганец жана башка микроэлементтер, витаминдер болгону жакшы. Себеби микроэлементтердин тиштин бекем болуусун камсыздайт. Ал эми углеводдуу тамактарды азайтуу керек. Себеби мындай тамак аштар оозо тиштин чиришин көбөйүшүнө шарт түзөт. Пастанын түрлөрү бар. Кээ бир пасталарда кальцийдин составында кальций көбүрөөк болот, кээ бирөндө фтор көбүрөөк болот, кээ бирөндө экөө бирдей болот. Ошон үчүн бир алганда бир түбүктө кальций кошулган пастаны алып, ал түгөнгөндөн кийин фтор менен алып, ушинтип мындай сбалансированный болуш керек да. Анан пастаны дагы жана фтор, негизи өзү фтор бир таза түрүндө организмге ууда. Ошон үчүн аны бир определенный количестводо эле кошулат пасталар. Анан өтө фтору көп пастаны дагы өзгөчө жаш балдарга, кичинекей балдарга тазалаганга болбойт. Анткени жаш балдар пастаны жутуп алмай адаттары бар эмеспи? Ошон үчүн балдардын пастасы жанагы даамы татуураак кылып жасалат да.
балдар мятный жанагындай освежающий болсо балдар ачуу экен деп тазалабай коет го. Ошондой болбош үчүн ар кандай даамдар менен жер жемиштин даамы менен жасалат. Анан алар жутуу эме адаттары бар, түкүргөндү билбей. Ошон үчүн балдарга фтору бар пастаны көп бербеш керек да. Айпер Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.